Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп издөөдө жүргөн KG Group курулуш компаниясынын башчысы Имамедин Ташев кармалды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлады. Ал 22 апрелде Шу облусунун Панфилов районунун Кайыңды айылында кармалган. Тактап айтканда, Ташев Кыргызстан жана Казакстандын мамлекеттик чек араларын Алматы шаарынан Кара-Балта шаарына чейин мыйзамсыз кесип өтүп, бийликти басып алуу максатында каршылык акциясын өткөрүү үчүн күчтөрдү бириктирүү боюнча убактылуу штаб уюштурууну пландап жаткан жеринен кармалды деп айтылат маалыматта. Учурда тиешелүү тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Ош облусунун аймагында селден улам өзгөчө кырдаал режиме киргизилди. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, облус башчысы Элчибек Жантаев кырдаал боюнча чогул жыйын өткөрүп, селден улам облус аймагында орун алган маселе талкууланды. Онлайн режимде өткөн жыйынга облустук жетекчилер, жарандык коргоон өкүлдөрү жана район жетекчилери катышты. Талкууда учурдагы кырдаал боюнча маалымат берилип, акыркы күндөрдө аткарылган иштер талоого алынды. Белгилей кетсек, 20 апрелден тарта Ош облусунун аймагында сел жүрүп, үйдүн короолорун, унаа жолдорду суу каптап, бир адам каза тапты. Акалман президенттик лицейинин 2024-2025 окуу жылына карата конкурстук тандоосу үчүн каттоо башталды. Бул тууралуу бүгүн кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Билим берүү жана Илим министрлигинин мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Айнура Кусейинова билдирди. Анын айтымына караганда, каттоо 22 апрелден 2 майга чейин уланат. Тандоо 3 этаптан турат. Бишкектеги Сухе Батор көчөсү 15/1 дарегенде жайгашкан Улуу Тоо ресторанында массалык уулануу катталды. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришти. Маалыматка ылайык, ресторанда 15 апрель жана 18 апрель күндөрү кыз узатуу тою болгон. Салтанаттан кийин тамак ашка уулануу белгилери менен бир нече адам ооруканага түшкөн. 22 апрелге карата медициналык жардам сурап кайрылгандардын саны 39 кишиге жетти. Массалык уулануунун себептерин аныктоо максатында пландан тышкары текшерүү жүргүзүлүп, лабораториядан текшерүү үчүн тамак аштан, суу аккан жерлерден үлгүлөр алынган. Ресторандын 31 кызматкери медициналык текшерүүдөн өткөрүлүүдө. Ошондой эле Улуу Тоо ресторанына 13 000 сом айып пул салынып, иши токтотулду. Тиешелүү материалдар укук коргоо органдарына жөнөтүлдү. Кыргызстанда бүгүн 22 апрелден 28 апрелге чейин Европалык эмдөө жумалыгы өтөт. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйында Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын баш кадиси Анара Мамбетисаева билдирди. Анын айтымында, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жана ЮНИСЕФ 20 жылдан бери эмдөө жумалыгын өткөрүүнүн негизги өнөктөштөрү болуп келет. Бишкекте 3М төрөлдү. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Ымыркайлар 19 апрелде шаардык перинаталдык борбордо Кесарева жолу менен төрөлдү. Бөбөктөр мөөнөтүнө жетпей 33 жумалык болуп төрөлгөн. Алгачкы суткада наристелер реанимация бөлүмүндө көзөмөлдө болушкан. Бүгүнкү күндө алар ара төрөлгөн ымыркайларга кам көрүүнүн 2 баскычындагы бөлүмгө жайгаштырылды. Ымыркайлардын жана эненин абалы канааттандырарлык. Бишкекте Хан Манас кубогу үчүн дзюдо боюнча 9-эл аралык турнир өтөт. Муниципалитеттен билдиришкендей, мелдеш 27-28 апрель күндөрү Газпром дене тарбия ден соолукту чыңдоо комплексинин базасында 2004-2006 жылдары туулган улан жана кыздар арасында өтөт. Турнирге Казакстан, Өзбекстан жана Россиядан келген спортчулар катышат. Белгилей кетсек, иш-чараны Бишкек шаарынын мэриясынын дене тарбия жана спорт, туризм жана жаштар менен иштөө департаменти уюштурууда.